Элеман Нурболот уулу Капрал, жана 12-чи Ильяс Исаков, минген аты десятка. Эми алардын атаандаштары Талас облусунун курамын тааныштырып өтөлү. Алардын курамы төмөндөгүчө азыр жерден Нуржан Мелисбек уулу улак теңип алды дагы Тайгазанды көздөй жакшы эле бара жаткан жана атаандаштардын Тайгазанда жакындап калган мезгилде сүрмө топ жакшы эле аракетин көрүп жаткандай жана азыр эми атаандаштарынан кайрадан сурулуп чыгууга мүмкүнчүлүк издеп көрөт. Сейитбек Анарбек уулу азыр Нуржандын артынан саят түшкөндүгүн көрүүбүз. Биз эми Талас командасынын курамын тааныштырып өтөлү. Биринчи катар сынында Жолдошбек Орозбаев оюн жүргүзөт. Ал учурда мына эми кезектеги чабуулдардын бири, бирок аягына чейин жете элек Тайгазанга жакындап калган мезгилде улак дагы да болсо Нуржандын такымында кармалып турган кези. Экинчи Дастан Сагынбек уулу минген аты Сармак, үчүнчү Нияз Мадалбек уулу албетте Туррондо минип жүргөн мезгил азыр чабуул учуру, ошондуктан улам бир аз тыныга туралы. Чабуулдагы иш аракеттерди байкай турсак ашыкча болбос. Нуржан Мелисбек уулу жанында Сейитбек Анарбек уулу ойноду жана көпкө чейин такымда баса алган эмес. Ал мезгилде Дастан Сагынбек уулу такымга алып өзүнүн аракетин күчтөй баштаган мезгили, каршылаштары дагы бийик деңгээлдеги коргонуу оюнун көрсөтүүдө. Бул беттештин алгачкы секундаларында эле кандай оюн экендиги, кандай чыңалуудагы беттеш экендиги байкалып турат. Өзүңүздөр көргөндөй эки команда бири-бирине деңгээли боюнча эң жакын командалар экендигин айта кетебиз. Бул мелдештеги чындыгында өздөрүн жакшы жагынан көрсөтүүдө. Ал мезгилде мына эми өзүңүздөр көргөндөй Аскат Аскаров жазамамга жөнөтүлдү. 3-4 оюн жүрүүдө. Курамда аягына чейин чыгарып коелу. 3-чү Марлис Койгелдиев, Грозный менен 5-чи Эрлан Төлөбеков, Байрак менен 6-чы Райымберди Жаңыбай уулу минген аты Лексус жана ошондой эле 7-чи Майрамбек Рыспеков Береке менен оюн жүргүзөт. Азыр Сейитбек Анарбек уулу алды. 8-чи Бактияр Жабакиев оюн жүргүзөт. Азыр Сейитбек Анарбек уулу мына эми чоң ылдамдыкта чабуулга бара жатат. Аны Майрамбек Рыспеков токтотууга аракетин көрдү. Андан ары Дастан Сагынбек уулу келгендигин дагы байкоодо. Сейитбек такымына бекем басты. Жакшы бир варианттарды издеп жаткан мезгили жана чоң байкайлы. 9-чы Аудасбек Мырзабек уулу Геркулес менен, 10-чы Коштубай Элис уулу Спартак менен, 11-чи Нуржан Мелисбек уулу Буян менен, 12-чи Астаркул Табышев Качевник менен. Мына эми төмөндөгүдөй жогоруда биз атап өткөн курам менен азыр Чүй командасы оюнун жүргүзүүдө. Ал мезгилде жазамамга жөнөтүлгөн оюнчу бар жана алгачкы салым Чүй командасынын оюнчусу Сейитбек Анарбек уулунун пайдасында. Эсеп сандары 1-0. Ынтымак командасында ойноп келген Сейитбек Анарбек уулу азыр өзүнүн эле командалаштарынын Тайгазанына улакты салгандыгын көрүүдөбүз. Бирден оюнчуну Чүй командасынын улакчылары жапты. Атаандаштары эч кандай коргоно алган жок. Анын натыйжасында Сейитбек Анарбек уулу эч кандай тоскоолдуксуз ыргыткандыгын көрүүдөбүз. Эсеп сандары ачылды. Эсеп 0-1 жана аны биз атаган Сейитбек өз эсебине жазууда. Ал мезгилде баштапкы чекетке жайгаштырылган улак жана кайрадан эңип алууга болгон аракеттер жасалат. Чоң байкайлы. Бул курамда өзгөчөлүктү дагы белгилей кетсек болот. Азыр Чүй командасы өзүңүздөр билгендей Сарыөзөн жана Сарыөзөн Рассвет командаларынан куралган команда. Андыктан мына ошол эки команданын оюнчулары биригип оюн жүргүзүп келе жаткан кезде азыр Элеман Нурболот уулу сол такымга алды дагы өзгөчө бир чоң ылдамдыкта Тайгазанга бара жаткан кезде коргонууга жетишип калууга болгон аракетин Майрамбек Рыспеков көрдү. Элеман Нурболот уулу алган улагын сала ала турган жана ошондой эле жогорку ылдамдыктагы чабуулдарга чыга ала турган оюнчу экендигин жакшы билебиз. Ошондуктан улам бүгүн Элеман Нурболот уулу Талас командасына бир топ мына ушул кыйынчылыктарды туудурушу мүмкүн. Андыктан анын оюнуна чогуп байкамакчыбыз. Ал мезгилде жерден эңип алууга Рыспеков Майрамбек аракетин көрдү. Бирок ошол эле Элеман Нурболот уулу андан ары өзүңүздөр көргөндөй
тоскоолдугун кылып улак жерге түшкөн. Азыр эми Нуржан алып келип жерге жайгаштырышы керек. 1-1-ге. Бул жолку мелдештерде улуттук көчмөндөр оюндарында өзүңүздөр билгендей Чүй командасы аябай күчтөнүп келди. Чындыгында Чүй облусунун чабуулчулары жогорку деңгээлдеги өздөрүнүн жүрүштөрүн, салымдарын буга чейин көрсөтүп келген. Алар С тайпасына жайгашкандыгын айта кетели. Бирок ошол эле мезгилде ынтымак өкүлдөрү, тактап айтсак, Талас командасы эми ынтымактан куралган. Бул оюнчулар алар дагы буга чейинки тайпалык беттештерин ийгиликтүү жеңген. Азыр жекеме-жекеде ийгиликтүү болуп, өзүңүздөр көргөндөй Кубаныч Султан уулу такымга улакты басууга аракетин көрөт. Атаандашы Аудасбек Мырзабек уулу бул ушунча жанталашып жаткандыгын көрүүбүз. Аттын жалынан үйдө ашып түшүп азыр тартып алууга аракетин жасады. Бирок Кубаныч Султан уулу ыңгайлап азыр такымга баса элек, эми гана басты. Сол такымда улак айлампадан чыгууга жолду издеп көрөт. Мына экрандын сол тарабындагы тайгазанды көздөй Чүй облусу чабуулдарга барып жаткандыгын эсиңизге сала кетебиз. Кубаныч Султан уулунда өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар. Жана эсеп сандары 2-0. Кубаныч Султан уулу жекеме-жекеде өзү жалгыз ийгиликтүү болуп, өзүңүздөр көргөндөй такымга шашпай басты дагы. Андан ары тайгазанга ыргытууга жетише алды. Эсеп 0-2. Чүй командасынын эми анык мыктылыгын, курамын чындыгында атаандаштары сезип тургандай. Буга чейин өзүңүздөр билгендей клубтук деңгээлде мына ушул атаандаштарды жеңип алган. Бирок Сары Өзөн менен Сары Өзөн Рассвет командалары бириккен эмес болчу ал мелдеште. Бирок дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар албетте Талас командасында. 2-0 эсеби дагы да болсо жеңиштен кабар бербейт. Мындай деңгээлдеги оюндарда каалагандай бир көрүнүштөр орун алып калышы ыктымал. Андыктан азыр дагы да болсо минималдуу артыкчылык бар. Бирок өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн аткаруу боюнча, тайгазанга жетип баруу боюнча Чүй командасы канчалык деңгээлде ойноп жаткандыгын айтпасак дагы көрүүдөсүздөр. Азыр жерден убакты Султан Русланов алган тайлунт менен барып жана аутка чыгып кеткендигин көрүүдөбүз. Азыр эми жекеме-жеке так ортодон орун алат. 8-мүнөттү жүрүп бара жатат. 2 улакты Чүй командасы салып кое алды. Тайпалык этаптарда эсиңиздерге сала кетсек, Чүй атаандаштары Баткен командасы менен ойногон жана алгачкы беттешинде аларды 12-0 эсебинде жеңип чыккандыгын эсиңиздерге сала кетсек болчудай. Чындыгында жогорку деңгээлдеги оюндарын көрсөтө алган. Ошондой эле алар кийинки оюнунда дагы ийгиликтүү болуп, Ош шаарын 18-1 эсебинде жеңип алгандыгын айта кетсек болот. Азыр Кубаныч Султан уулу жекеме-жекенин алкагында Аудасбек Мырзабек уулуна мүмкүнчүлүк калтырбай жаткан кези. Жана Кубаныч Султан уулу атаандаштарынан сурулуп чыкты. 3-үчү улакты ыргытууга мүмкүнчүлүк ала алабы? Чогуу байкайлы. Тайгазан ичине азыр аты менен кошо түшүп кеткендей болду. Ал мезгилде дагы да болсо улак Чүй командасынын карамагында жана Тайгазан түбүндөгү окуя кандай жыйынтыкталат жогу күтө туралы. Будуңчан каралашуу азыр жакшы байкалбай турат. Демек Тайгазандын түбүнө улак түшүп калган. Ага болгон аракетин командалар көрүп жаткан кези эңип алууга аракеттер көрүлүүдө. Бирок башкы калыс кайрадан жекеме-жекени көрсөттү, койду. Айлампа ичиндеги оюн жүрөт. Кубаныч Султан уулу чындыгында аты менен кошо Тайгазанга түшүп кетиши дагы мүмкүн болчу. Бирок өзүңүздөр көргөндөй капталдап кетип, улак дагы колунан түшүп кеткендигин көрдүк. Ошол эле мезгилде азыр алардан активдүү оюнун Рустам Тыналиев көрсөтүүгө даяр болгон Нурбек Юсупов болду. Ал эми Аудасбек жок. Талас командасынан Эрлан Төлөбеков коргонууда ойногон. Азыр Аудасбек Мырзабек уулу жекеме-жекеде оюн жүргүзүп жатат. Атаандашын эми аргымактар боюнча айта турган болсок, анда Геркулес балким күчтүүрөөктүр. Атаандашынын атына караганда
күчтүүрөөк, бирок жекени жеңип алуу албетте оюнчуга да байланыштуу. Ошондуктан улам бир гана аттан көз каранды эмес экендигин айта кетели. Азыр Аудасбек жерден өздү оң такымга басууга даярданып жатат жана Кубаныч Султан уулу өз убагында келип жеткендей, бирок такымга бастыбы Аудасбек Мырзабек уулу. Андан ары кандай жүрүшүн аткарат чогуу байкайлы. Мырзабек уулу Аудасбек Беттештин биринчи таймынын так 11-чи мүнөтү жүрүп бара жатат. Жарымынан өтүүдө убакыт жана азыр Кубаныч Султан уулу өзүңүздөр көргөндөй атчалынан бекем кармап атаандашты алдыга чыгарбоонун айласын издеп жатат. Аудасбек Мырзабек уулу дагы да болсо жанында Кубаныч Султан уулу бар. Эки оюнчу тең жекедеги чеберлерден буга чейин өзүңүздөр билгендей эгемендүүлүк күнүнө карата уюштурулган мелдеште дагы бири-бирине каршы жекеде чыккан бири-бирин жакшы билет чындыгында. Кандай ыкмада оюн жүргүзөт, кандай үмүттүү оюн жүргүзө алат. Азыр Ал мезгилде Майрамбек Рыспеков өзүңүздөр көргөндөй калыс тарабынан чакыртылды. Рустам Тыналиевди дагы биз көрүбүз жазамамыдан жана Майрамбек Рыспековду кошо жөнөтүп кандай. Калыс жок, азыр мына чогуу байкайлы. Калыстардын чечими кандай болот? Рустам Тыналиев өздүн мүнөтүн күтүүдө, оюну кайсы бир деңгээлде мындай үмүттөп жүрүшү Рустам үчүн жакшы, анткени командасына оюн мезгилинде жардам берүүгө мүмкүнчүлүк ала алат. Ал учурда Найми чогуу байкайлы. Кандай көрүнүш орун алып жатат? Кайсыл эпизод үчүн жазамамыга жөнөтөйүн деди, азыр чогуу көрөбүз. Калыстардын чечими кандай болот? Эми Майрамбек Рыспековду жазамамыга жөнөтүүдө ооба калыстын чечими артта алынбайт. Эрежеге ар бир оюнчу барчы. Көңүл оюну өзүңүздөр билгендей азарт, эмоциялар чындыгында каны кайнап турган оюнчулар, андыктан балким калыс менен талашпай чыгып кетсе 3-3 оюн көбүрөөк жүрөт беле. Көбүрөөк ушул 2 мүнөттүн алкагында жана бир аз тыныгуудан кийин беттеш жаңыланды. Эки тарапта тең бар, бирок азыр Рустам Тыналиевдин убактысы деле соңуна келип жетип калгандай. Улакты оң такымга Аудасбек Мырзабек уулу басып алды. Атаандашы Кубаныч Султан уулу же болбосо Кубантай жакшы эле аракетин көрүп жатат жана андан ары чабууга чыгууга мүмкүнчүлүк алат. Калыс бардыгын байкап турган мезгили жана Аудасбек Мырзабек уулу. Аудасбек азыр кайрадан артка бурууга аракетин издеп жатабы. Тайгазан түбүнө келди дагы ыргытууга мүмкүнчүлүк таба албайт. 2-3 оюнчу курчап калгандыгын байкоодобуз. Чүй командасынан ошол эле Нурбек Юсупов бар. Андан сырткары албетте командадагы мыктылардын бири Тыныч Алыбаев ойноп жаткандыгын көрүүбүз. Жерге Аудасбек Мырзабек уулу түшүп калган, бирок дагы да болсо оюн уланат. Улак жерден эңип алууга аракеттерди күчтөшү керек эки тараптын. Эсеп сандары 2-0 алдыда Чүй командасы жана жерден эңип алуу азыр андан ары чабуулду кандай түрдө жасай алат болду экен. Аутка чыгып кетти. Бул жолкусунда Жоки Орозбаев команда капитаны жакшыленген, бирок ылдамдык менен барып каптал тарапка жөнөп кетти. Эми мындай учурлар оюн учуру, эреже бузуу жок. Нурбек Юсуповдун оюну болчу. Жана азыр жекедеги иш-аракеттер. Бул жолкусунда Кошчубай Илис уулу киргендигин көрүбүз. Балким Аудасбек көп жолкусунда ортону жеңдирип коюп жаткандан кийин башкы машыктыруучусу Урмат Шерипбеков Кошчубайды киргизгендей болду. Аны менген аты Спартак. Кубаныч Султан уулу баягы эле краз менен жана азыр краз Спартакты четтетип эңип алууга мүмкүнчүлүк жаратууда. Кубаныч Султан уулунун жерден кандай эле тургандыгын жакшы билебиз. Бул оюнчу жерге эки замат улакты
ала алат чындыгында мүжөрлүгү боюнча, чеберчилиги боюнча мыктылардын бири. Андыктан жекеге ага каршы ойноо өтө эле татаал. Кошчубай Элис уулу азыр болушунча атынын жардамын колдонду. Так. Чийиндин жанында жерде серке жерде жатат эңгейди. Жерден эңип алып азыр Кошчубай андан ары жүрүшүн уланткысы келип турат. Аутка чыга элек көрүнөт. Калыстар желегин желбиретелик болчу. Жана Тайгазанга келип азыр ыргытууга өтө эле татаал. Мындай учурда Тайгазанды жийиктете өзүңүздөр көргөндөй кайып кетти дагы өздөрүнүн Тайгазанына жакындап бара жаткан кези. Балким айланып барып кайрадан жаңы чабуулга чыгабы. Артынан Рустам Тыналиев ойноп жаткандыгын көрөбүз. Алдынан дагы бир чабуулчу Элеман Нурболот уулу ойын көрсөтүүдө. Элеман Нурболот уулу атаандаштарынан убакты кандай түрдө жууп алып тургандыгын жакшы көргөнбүз буга чейинки оюндарда. Андыктан азыркы эпизодду же болбосо мүмкүнчүлүктү жыйынтыгына чыгаруу оңой болбойт. Майрамбек Рыспеков мына эми улакты өз карамагына алды. Майрамбек Рыспеков Ош облусуна каршы болгон беттеште мыкты оюнун көрсөтө алган, 2 улакты салган болчу. Азыр улакты алды, бирок сүрмө топ өзүңүздөр көргөндөй сыртка сүрүп чыгарды. Ооба оңой эле, эч маселесиз тактикалык жактан мыкты жүрүшүн көрсөттү. Жана жеке азыр Талас командасынын Тайгазанына жакын айланпадан орун алат. Экрандагы оюнчулар Сарызын Чик командасынан бул Рамзат Бөкөнбаев. Ири планда болду. Жана ортого ташталды. Азыр Кубаныч Султан уулу дароо эңип алууга аракетин көргөн. Атаандашы ойлону элек мезгилде, күтө элек мезгилде илип алууну көздөдү, бирок жете алган жок. Аудасбек Мырзабек уулу аракетин жасап көрөт. Буга чейин Кошчубай кирген болчу. Азыр эми Аудасбек кайрадан өз аракетин көрүүгө мүмкүнчүлүк алууда. Улуттук көчмөндөр оюндарынын алкагындагы мыкты жекечилердин бири албетте Аудасбек дагы Кубаныч Султан уулу дагы. Кубаныч Султан уулунда эми ыкма көбүрөөк десек да болчудай. Ал айласын издеп тап, оор абалдардан да алуу боюнча күчтүү боюнча. Азыр Аудасбек сол такымга басты. Геркулестин жардамы менен атаандашты четтетип, андан ары сол такымга басууга үлгүргөн. 3 мүнөттүн ичинде чабуул жасоого жетишеби жокпу? Талас командасы азыр чамдашы керек. Анткени менимче биринчи таймдан кийин 2-1 эсеби жаралып кала турган болсо, анда аларга ыңгайлуураак эсеп көрүнүшү болмок. Экинчи таймга карата анткени бир улак айырмачылык чындыгында баштан маанайды берет. Азыр күтпөй чыгышы керектигин айтып жатат буйрмандардын басымдуу бөлүгү албетте Талас командасына. Бирок ал басымга чыдап өздөрүн мыкты жагынан көрсөтүп жаткан Чүй командасынын оюнуна дагы баа беришибиз керек. Улакчылар кандай гана басым болбосун ойноого көнгөн оюнчулар. Андыктан кандайдыр бир таң калыштуу деген нерсе болбошу мүмкүн. Ал мезгилде Тайгазанга жакындап барууда, бирок ыргытууга азырынча мүмкүнчүлүк жок. Аудасбек Мырзабек уулун Марлис Койгелдиев жакшы эле алдыга жете эле ой жүргүзүүдө, бирок Кубаныч Султан уулунун оюнун байкаңыздар. Ал атаандашты өзүңүздөр көргөндөй мыкты тороп жатат. Алдын жакшы эле тороп дуал катары өткөрбөй жаткандыгын көрүүдө. Семи коргоочулардын запаты деңгээли. Кымгут кызууда курчтук беттеши Сарызын Чүй облусу менен Азыр эми андан ары Аудасбек Мырзабек уулу сол такымга баскан, бирок жерге түштү. Туптуура 1 мүнөт убакыт бар. Биринчи таймдын алкагында эки команданын оюнунда албетте айырма бар. Эми балким улакка элик кылуу боюнча көрсөткүч азыр бирдейдир. Ошол эле Талас командасында беттештин башталышында алгачкы секундаларда жакшы мүмкүнчүлүк болгон, ыргытып коюлган Нуржан Мелисбек уулу убакыт алып барган болчу.